Mınау geçken prezidentler Akayev, Bakiyevler geçken azı çet өлкөдө жүрүшөт. Бирөөсү 80-ге саяды. Akayev жакшы иштеп кеткен, биринчи мамлекет түзгөн. Bakиев geçse tarih eken. Siz şaylanasız. Uşu kişiler ala Toğuz'u sağındı, büyüğüzü sağındık da oylap жүрүшөt. Uşu lökönü alıp gelip koyunuz. Bölgü salada kalmasın. Öz yerinde uşundan suralatam. Bol rahmat size. Рахмат, эгерде көпчүлүк эл сурансаңар, экөөнү кечирсеңер, анда алып келебиз. Анан көпчүлүк каршы чыгып турса, анда кыйын болот. Макул, сиздин наказыңызды мен эске аламын, дайыма эсиме алып жүрөмүн. Кадыр түндөгү кайрылуу, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Бүгүн динибиздеги 1000 айдан кайрылуу болгон ыйык Рамазан айындагы Кадыр түндү тосуп жатабыз. Куттуу Рамазан айында катылган ыйык түнгө жолугуу ыктымалы көп болгон ушул 27 түнү дүйнө жүзүндөгү бардык мусулмандар жараткан Алла Тааланын ыракымын, кечиримин, мээримин сурашып ибадат кылып жатышат. Белгилүү ислам аалымы Ахмет Дидат бул ыйык күндөрдө падыша букарасына, букара падышасына, падыша падышасына, букара букарасына кайрымдуу болсун. Кайрымдуулуктун арты бакубаттуулук деп айткан экен. Сиз өлкөнүн бардык жоопкерчилигин алган алгачкы күндөрү абдан жакшы бир саамалыкты айттыңыз эле. Сиз өз сөзүңүздө Кыргызстандын тарыхында өлкө башчысы болгон инсандарды куугунтуктап, кууп жана каралаган салтты токтотом деп убада бергенсиз. Сиз убадаңызда туруп өлкө алдында бир топ саясий катачылыктары жана кечирилгис күнөөлөрү бар болсо дагы туңгуч президентибиз Аскар Акаевди өлкөбүзгө алып келип, сый урмат көргөздүңүз. Акаев сыяктуу баштарында 2010 жылдагы апрель-июнь жана 2020 жылдагы октябрь окуялары баш болгон чоң күнөөлөрү бар Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбековго дагы чоң сый урмат көргөзүп, мамлекеттик иш-чараларда жаныңызга ээрчитип, резиденцияда кошуна катары жашап жатасыз. Ал эми Атамбаев жөнүндө сөз кылуунун кажети жок деп ойлойм. Ал киши өз тагдырын, өз балесин өзү тилеп, бүгүнкү кылмыш иштеринен тышкары 2010 жылдагы апрель-июнь окуялары мамлекетти карызга батырганы, Туркияны баш кылып коңшулар менен дипломатиялык кризиске алып келген, шопурлары менен жан сакчыларына өлкөнүн тагдырын салып берген кылмыштарына да жооп берет деп ойлойм. Ошентип сиздин мурдагы 3 ажообузга көрсөткөн сый урматыңызды качан Кыргызстандын тарыхындагы эң күчтүү президент болгон Курманбек Бакиевке дагы көрсөтөсүз деп сурагым келет. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин Курманбек Бакиевди дагы өлкөбүзгө чакырбай жатасыз? Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин Курманбек Бакиевке жана туугандарына, бир кезде сизге дагы жалган кылмыш токуган Атамбаевдин гестапо сотторунун чыгарган өкүмдөрү жокко чыгарылбай келет? Эмне үчүн Акаевдин калган жакыр өлкөнү өнүгүп бара жаткан өлкөлөрдүн катарына кошкон Курманбек Бакиевдин тоо көтөргүс эмгегин унутта калтырып жатабыз? Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин бир уч трайбалисттерден, эл арасын козуткан бузукулардан сестенип жүрөбүз? Качан ак жеринен караланган Курманбек Бакиевди өлкөбүзгө сый урмат менен алып келебиз? Качан Бакиевтерге тагылган жалган күнөөлөргө чекит коюлат? Урматтуу Садыр Жапаров мырза, мына жакында эле социалдык тармактарда болуп өткөн сурамжылоонун жыйынтыгында экс-президент Курманбек Салиевичти Кыргызстандагы эң мыкты өлкө башчысы болгонун тастыктап беришти. Бир кезде сиздин келечегиңизге, сиздин дараметиңизге ишенип өлкөдөгү жогорку кызматты, жарандардын укуктарын коргоону ишенип тапшырган Курманбек Бакиевди сиз бизден жакшы билсеңиз керек. Сиз дагы ал кишинин өлкөбүздүн жаркын келечеги үчүн жасаган опол тоодо иштерин билесиз. Үлгү аласыз жана сыйлайсыз деп ишенем. Бүгүнкү ыйык Кадыр түнү менен жогоруда айткан Ахмет Дидаттын сөзүндөгүдөй сизди Кыргыз Республикасынын президенти катары кемеңгерлик кылып, падышадан падышага сый урмат көргөзүп, экс-президентибиз Курманбек Бакиевди дагы Кыргызстанга ардактап чакырса экен, сый урмат менен алып келип, жалгандын жебин кыркып, адилеттик көргөсө экен деп тилек кылып отурам. Мына 12 жылдан бери экс-президентибиз Курманбек Салиевич Ала Тообуздан алыста жүрөт. Бир кезде элибиздин куту болгон ажообуздун кеткени, өлкөбүздүн дагы куту качкандай болуп, Ала Тообуздун бир ыптасы кемиген акыбалда жүргөндөйбүз. Мына ошол кенттикти сиз жакынкы күндөрү толтурасыз деп ишенем. Бул ыйык түнү өлкөбүздүн жаркын келечегин, тынчтыгын, элибиздин аманчылыгын жана бай турмушун тилеп, сизге жана үй бүлөңүзгө аманчылык каалоо менен бирге мен сизден Кыргыз Республикасынын экс-президенти Курманбек Бакиевди Ала Тообузга алып келишиңизди, убактылуу өкмөт жана Атамбаевдин ондогон жылдар бою Бакиевтердин үй бүлөсүнө көргөзгөн карасанта иштерин, жалган сотторун,
бети жоктук менен тагылган күнөөлөрүн жокко чыгарууңузду өтүнөм. Ак ийилет, бирок сынбайт дегендей сиз дагы адилеттикке жеткендей 2010 жылдагы катылып жаткан апрель-июнь окуялары калыс бааланып, чындык калкып чыгып, Бакиевтерге тагылган жалган күнөөлөрдүн да күнү бүтөт деп ишенем. Экс-президентибиз Курманбек Бакиев Кыргызстанга келсин.